X вылет. Başladık mı? Assalamu alaikum dostlar, sizler менен кайрадан Кубаныч Райымкулов. Бүгүн биз сиздерге X вылет элементин үйрөтөбүз. X вылет биз жакка которулганда X учу дейт, себеби бутту бул жакка X түрүндө алып, кайра бул жакка алып келебиз, моундай түрдө. Анан колубуз менен кармайбыз. Бул элементибиз воркауттун динамикалык түрүнө кирет. Андыктан видеону толук көрөбүз. Бүгүн мага жардамчы менин окуучуларым Нурманбет СВ жана Strong СВ келет. Ассаламу алейкум, кош келипсиңер. Анда эмесе менин катталуучуларыма X вылет элементин үйрөткөнгө даярсыңарбы? Даяр. Видео кызыктуу болот, андыктан видеону толук көрөбүз. Кеттик. Кызыктуу болду кара. Балдар разминка кылганча мен силерге бир нече жолдорун үйрөтүп кетейин. Достор, эгерде сиздер күнүмдүк машыгуу видеолорун кааласаңыздар, анда менин Instagram жана TikTok баракчаларыман көрө аласыздар. Биздин баракчада сиздер үчүн спорт боюнча кызыктуу видеолор жайгашкан. Ссылка описанияда. Достор, бүгүн биз X вылетти үйрөнүш үчүн бизге биринчиден төмөнүрөөк турник керек, же брусья болобу. Аз сиздерге кантип кармоо жолдорун үйрөтүп кетем. Бизде көбүнчө X вылетти эки түрдө кармайт. Үстүнөн, анан астынан кармаса болот. Бирок бизде воркаутерлердин көпчүлүгү почти 80-90% кол үстүнөн кармайт. Себеби кийинки элементти байланышка чыгыш үчүн ушундай кармасак, кийинки элементтерге связка болот. Азыр биз баштаганда мисалы X вылеттин өзү көрүнүшү ушул сыяктуу болот да, силерге көрсөтүп берем. Мисалы буяка кеттик. Колду кое берет, бияка кармайт. Ошондо сиздер көбүнчө ушул көнүгүүнү жасашыңыздар керек. Мына колду бул жака тартабыз. Обратно бул жакта кармайбыз. Бул жакта кармайбыз, мындай кармайбыз. Ал эми эмеде деле ошондой, ичинен кармаганда деле кудду ушундай бул жакка өтүп, кайра мындай могу ушул сыяктуу кармап коебуз да. Биринчи кармаганда буяка өтөбүз. Кармаганда буяка түртөбүз колду. Мындай кармап коебуз. Ушул эки эмени ыкман үйрөнгөндөн кийин сиздерге азыр мен кийинки көнүгүүлөрдү үйрөтөм. Күчүрүңүздөр. Достор, мына биз турникке келдик. Биздин астыбызда жумшак матрас даяр. Бүгүн сиздерге мен бошунча X вылетти кыргызча түшүндүргөнгө, жолжолдан кыргызча түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Азыр биринчи 4 этапты сиздерге түшүндүрүп берем. Биринчи этабыбыз гүйлөнүү деп коебуз. Мисалы гүйлөнөбүз, ушундай темпте гүйлөнсөк болот. Ал эми экинчибиз бүктөлүү болуп калат. Кыргызчасы мисалы бүктөлгөндө бутту тартып буяка бүктөлөбүз. Ал эми үчүнчүсү эме деп койсок болот. Түртүлүү деп дагы койсок болот. Мисалы бүктөлөбүз, экен буяка түртүлөбүз. Ал эми төртүнчүсү ошону маны түртүлгөндөн кийин кармап калуу. Арман деп койлу. Ушул 4 этапта сиздерге өзүм окуучуларым менен сиздерге көрсөтүп берем. Жана айтып өткөндөй 4 этапка бөлүп алганбыз. Азыр биринчи этабын көрсөтүп берем. Кандай күч менен гүйлөнүш керек. Мисалы эми ар ким ар түрлүү гүй менен гүйлөнүшү мүмкүн. Мисалы мен көбүнчө ушул раскачка менен гүйлөнөм. Ушул мага жетет да. Мисалы сиздерге башында акырыныраак гүйлөнсөңүздөр, өзүңүздөр ыңгайлуу кылып жасасаңыздар болот. Ал эми экинчи көнүгүүбүз болсо, бутубузду тартышыбыз керек. Бутубуз бул жактан биринчи алып алабыз. Анан турниктин тушуна келгенде тартып, мүмкүн болсо, мисалы жамбашыбыз ушул тушка келгенде, турниктин жамбашына келгенде бутубузду үстүгө түртөбүз да, анан еще колду тартабыз. Колду тартып туруп буяктан кармаганга аракет кылабыз. Вот, ушул жерге келгенде бутту түртөбүз үстүгө. Ал эми үчүнчүсүндө болсо, ошол моментти үстүгө түрткөн мезгилде мына колду дагы үстүгө тартканга аракет кылышыбыз керек. Азыр көрсөтүп берем. Ушуну тартканда биз үстүгө бир аз чыгабыз да, анан
кармаганга бизге шанс болот да. Эгер сиздерге түшүнүктүү болсо, видеону акырын жайлатып алып көрсөңүздөр болот. Азыр эң биринчи баштаганда нижний хваттан баштайбыз, астынан кармоону. Бизге Алмамбетова көрсөтүп берет. Жасачы. Кармай албасаң, кийинки попыткада кармайсың да. Биринчи эмесин көрсөтөбүз, ыкмасын. Кана. Мисалы дал ушундай ыкмада да. Башынан кармайт азыр. Көрдүңүздөр? Ушул сыяктуу. Ал эми үстүнөн кармоосун Нурманбет көрсөтүп берсин. Эгер жасай албаса, өзүм кылганга аракет кылам. Опа. Бүгүнкү тренировкада кыскача ушундай көрсөтүп берет. Азыр мен жасап көрөйүн. Ушул жерден азыр нижний хватын Алмамбет көрсөтүп берет. Ушуну эми секин-секин бизде жаш балдарда жасап көрөт. Сиздерге себеби көрүүңүзгө ыңгайлуу болуш үчүн. Бул көнүгүүнү өзү бир жумада же бир айда үйрөнүп кетсеңиздер деле болот. Ал эми ал өзүңүздүн аракетиңиздерге байланыштуу. Азыр Нурманбет да жасап көрөт. Анан кийин жаш балдар, анан мен сиздерге толук түшүндүрүп берем кайрадан башынан. Мына жасап көрчү. Опа. Жасап көрчү Элхан сен? Кеш жасай бер. Опа. Ал ушундай колу тийип атат уже. Почти 80% үйрөнүп калышты да. Эми асылганды үйрөнсө болду. Ар жагы уже оңой болуп калат. Достор, азыр түшүндүрүп кеттик. Эми Нурманбет аракет кылып көрөт, жана кармай албады эле. Негизи буну кармаш негизи кыйын. Кээде кармай аласың, кээде кармай албай каласың. Ал эми азыр бул жигит жасап көрөт. Кармай алабы экен. Опа! Az kaldı. Belki paputkada karmayt buyursa. Demal. Makul, şunlar bolуп турат. Азыр кийинки попыткада кармайт. Кана. Опа. Бул жигиттин азыр ошибкасын, катачылыгы прогибинде болуп жатат, белин ийгенде. Бул жакка өтө катуу чыгып атат да, бул жакачы. Ошо кетканда бутун бул жакка катуу деп атат да. Ошону сал акырыныраак түртүп көр бутуңду. Раскачка, эки деле күлөнүп алчы. Эки күлөнүп. Вот на. Милеште. Кармайды азыр. Аракетке берекет. Ай, кармабай кой тапты өзү. Тур. Мынаны тап, мынаны. Мен жана улап коерум. Кет. Опа! Кенеста кармады. Ушундай астыңыздарга матрас салып алып, жумшак салып алып, төшөк дегендей жасасаңыздар болот сиздер дагы. Нижний, Алмамбет азыр асты жагынан кармайт, нижний хват менен. Кеттик. Буга раскачканын да кереги жок. Акырын эле жасап коет. Бул хват менен кармаган
негизи бир аз байкасаак. Сиздер мүмкүн болсо бул кыбат менен үйрөнсөңүздөр, кийин связка кылып кеткенге сиздерге жакшы. Боюнча видеобуз аякталды. Биздин Куба Стайл спорттук каналыбызга катталып, бул видеого лайк басып, комментарий жазып, кийинки видеолорду күтүңүздөр. Сиздер менен мен Кубаныч Айым клуб болдум. Баарыңыздарга ийгилик. Болду.